Алай районундагы Үч-Төбө айыл өкмөтүндө Токтомамат Жумабаев атындагы мектептин курулушуна 60 жылга жакындап калды. Андыктан да минти окуучулар отурган класстардын полдору чирип эскилиги жетти. Айрыкча башталгыч класстын окуучулары бир класска батпай, айласынан деменкиден башкача катар менен отурууга аргасыз болушууда. Балдардын саны аябай өсүп кетти. Азыр учурдун талабына ылайык мурдагыдай кылып эле экиден тизип отурбастан мынандай топторго бөлүп окутушка туура келет. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мындай норма отурганга мүмкүнчүлүк жок. Багындай тизип отургузуп койгондо деле балдар аябай кыйналып калат. Биринчиден ден соолуктарына зыян. Багы көп баланын дем алып, мындай отурганда талапка жооп бербейт. Анан ошол класстын тардыгы, балдардын көптүгү балдардыга азыркы учурдун талабына ылайыктап жайгаштырып, ошондой сабак өткөнгө чоң эле тоскоолдук болот. Аралап баса албайсың. Ушундай эле абал башка класстарда бар. Анткени учурда мектепте 500 окуучу билим алат. Ал эми мектептин ашканасы өтө эле тардык кылып, мында окуучулар батпай кезек менен кирүүгө туура келет. Спорт залы такыр талапка жооп бербейт дешет мектептин жамааты. Спорт залы, ашкана, китепкана талапка жооп бербейт да. Мисалы, ашканада бир убакытта 30дан ашык бала кирип отуруп чай ичкенге мүмкүнчүлүк жок. Китепканабызда да ошондой мүмкүнчүлүктөр жок. Бизге ошондой жаңы мектеп бүтсө, ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо жакшы эле. Бирок мектептин жамааты колдон келген аракетин көрүп, мектептин абалын жакшы сактап калууга аракет кылышкан. Мектеп окуучуларынын саны көбөйүп, алар 2 мөөнөт менен окушат. Иш-чараларды өткөрүү үчүн да шарттын жоктугу окуучуларды өкүндүрөт. Алар жаңы бардык шарттар каралган мектепте окусак дешет. Бул биздин мектебибизде мисалы чайканага кирсек, чайканага батпайбыз. Илимий иш-чараларды эшикке өткөрөбүз, кышында үшүйбүз. Залда ойнойлу десек, мындай бизде шарттар жок. Жана бул Эми жаңы мектеп болсо кандай болот? Эми жаңы мектеп болсо шарттары мындай бизге будан караганда көбүрөөк мындай көп болот эле. Кичи Каракол айылындагы жаңы мектептин курулушу 2015-жылы башталган. 2 кабаттан турган бул Токтомамат Жумабаев атындагы орто мектептин курулушу 7 жылдан бери курулууда. Курулуш иштери токтоп келген. Быйылкы жылы мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча каражаты куруучуларга жетип, анын курулушу бүтүп пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп, сапаттуу кылдат текшерилип, талаптар коюлган. Мектеп барлык шарттар каралган. Туалеттер ичинде, спорт залы бар, актовый залы бар. Мектепти 2015-жылы тендерден утуп алганбыз. 61 миллионго. Өзү бул мектептин жалпы өзү сметалык баасы 107 миллиондук. Ошо 7 жылдан бери курутабыз. Анан азыркы бүгүнкү негизги көйгөйлөрдөн айта кетсем, өзүңүздөргө дагы маалым бардыгында эле курулуштагы негизги көйгөй бүгүнкү инфляция болуп атат. Курулуш материалдарына болгон баалар кескин жогорулуп кетти 2 жылдан бери. Ошол да таасир берип атат. Быйылкы жылы Ош облусу боюнча 73 объектинин тизмеси бекитилип берилди. Анын ичинен 36 объектинин курулушу жүрүп, токтоп тургандар болгон. Учурда ал курулуштарды бүткөрүү тапшырмалары берилди. Мектеп, бала-бакча, спорт залы жана таза суу объектилеринин бүткөрүлүүсү каралууда. Негизинен жалпысына быйылкы 2022-жылга 15 объектиси толугу менен бүткөрүп, пайдаланууга берүү азыркы биринчи этаптын планы менен пландаштырылууда. Анын ичинен кайсы объектилер? 3 мектептин курулушу, 3 бала бакчанын жана 4 спорт залдын курулушу толугу менен бүткөрүп, пайдаланууга берүү биринчи этап менен азыркы учурда пландаштырылды. Азыркы учурда ал боюнча иштер толугу менен жүрүп жатат. Быйыл Ош облусунун ар бир районунда бирден мектеп, бала-бакча жана спорт залын бүткөрүп пайдаланууга берүү пландалып турат. Ошондой эле курулушу токтоп турган 5 таза суу объектилеринин бүтүшү да күтүлүүдө. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.